Hadistин manisinde келет, bir adam ömür boyu jırгалчылыкта жашаган болсо, nafsinin каалоосунда жашаган болсо, бейишке көз ирмемчилик киргизип туруп кайра чыгарса, sen дүйнөнүн рахатын көрдүңбү эле деп айтат. Аллага касам, мен дүйнөдө эч кандай рахат көргөн эмесмин дейт. Демек туугандар, бейиштин рахаты чыныгы рахат туугандар. Аллах Таала ушул бейиште айтат, sen каалаган нерсең көрдүңбү? Ошонун бардыгы силер үчүн дейт туугандар. Аллах Таала түбөлүктү жыргалчылыкты бейишке коюп койгон. Дүйнөдө эмес, дүйнөдө нафсыңды тый, көзүңдү тый, тилиңди тый, оюңду тыйгын ар кайсыл жамандыктан, күнөөдөн, күнөө кылуудан, арам жолго баруудан Аллах Таала нааразы болот. Пенде менин айтканымды кылган жок, нафсинин кулу болуп жашады дейт. Шайтан алейхилана күнү түн аракет кылат, азгырган аракет кылат, өзү менен чогуу тозок алып кеткен аракет кылат. Шайтан алейхилана касам ичкен, ла угуяннахум ажмаин, мен бардык сенин пенделериңди азгырып тозок алып кетем деген. Илля ибадака минхумул мухласин. Бирок арасында кимдин жүрөгүндө ихлас болсо, калыс Аллахтын разылыгы болсо, Алланы разы кылайын, Аллахымды наразы кыла албайын деген жүрөктө ишеним болсо, ушул адамдарды азгыра албаймын деген. Ошондуктан туугандар, кыска убактылуу жалган жашоодо нафсибизге, шайтанга ээрчип кул болуп кетпей, бир аз нафсилерибизди тыялы. Анан бейишке барганда Аллах Таала ушундай сага хур айындарды, касырларды Аллах Таала даярдап койгон. Түбөлүктү жаштыкты Аллах Таала берип коет. Мына ушул жактан каалаган нерсең болот, ушул жактан нафсиң тоет. Бул жашоодо эч качан нафсиң тойбойт. Ошондуктан бул зынадан бардыгыбыз сактанайлы.